Анас деген сахаба Аллах андан разы болсун, бул окуяны төмөндөгүчө сүрөттөп берет. Бир жолу биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу мечитте болгонубузда, бир адам мечитке келди да зарасын өтөп баштады. Пайгамбарыбыздын жанында турган сахабалар ачууланып, токтоткунуң деп кыйкырып баштады. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына карап, аны тим койгула, тоскоолдук кылбагыла деп буйрук берди. Сахабалар ал адам бүтүп алганга чейин унчукпай турушту. Качан ал адам бүткөн соң, аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырып, мечит ажат өтөө жана урушу үчүн жай эмес. Мечит Аллахты эстөөчү жана намаз окуучу жана Куран окулуучу жай болот деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамды токтотпостон, тескерисинче ал адамга тийбегиле деп буйрук бергенинин себеби төмөнкүчө. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны токтотуп коюуга буйруганда, ал адам көбүрөөк зыянга учурамак. Мисалы, биринчиден, ал адам зарасын токтото алмак, бирок бул анын ден соолугуна зыян болуп калат болчу. Экинчиден, мүмкүн ал өзүнүн кийимин же болбосо мечиттин башка жерлерин булгамак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң зыяндан качуу үчүн кичине зыянга уруксат берүү менен чоң пайданы тандап, кичине пайданы таштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул чечими бардык пайда жана зыянды эске алган акылдуулуктун чегине жеткен чечим болду. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай адептүүлүгү анын артыган ээрчиген адамдар үчүн, өзгөчө анын жолун ээрчип, даават кылып динге чакырган адамдар үчүн, динге каршылык көрсөтпөстөн, билбестиктен кылган жаман иштери үчүн өтө жумшактык, акылдуулук менен жаман сөз айтпастан, урушпастан мамиле кылуу керек экендиги бизге өтө чоң үлгү болуп кала берди. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул боорукердиги ал күнөөкөр адам үчүн да жана жалпы мусулман үммөтү үчүн да эбегейсиз чоң таасирин берди. Качан ал күнөөкөр адам динди үйрөнүп, илим алган соң мындай деп айткан: Аллахка касам ичип айтам, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам туруп менин жаныма келди да, мени урушпады, мени жемелебеди жана мени урбады. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул кулк мүнөзү ал адамдын жашоосун түп тамыры менен өзгөрттү. Келиңиз, биз да жумшактыкка, боорукерликке жана жөнөкөйлүккө үйрөнөлү.